Учурда азыр Кербен жолунда турабыз. Кербенге баратабыз. Жолдун акыбалын көрсөңөр болот. Мынакей. 21-жыл 12 сентябрь. 1 мүнөткө. Мынау аксы жолдор жөнүндө айтып кетсеңиз, оюңуз кандай? Кандай жага ушул жолдор сизге? Жакпайт да бул жолдор улум. Жакпайт да, соңдош керек да. Ушул жөнүндө. Ушул жолго оюңарды айтып койсоңор. Кыйналдыңарбы, кандай болду? Улум азыр бул жолдо келатыбыз, раза кыйналып келатырык. Канча жылдан бери ушундай? Көп жыл болду муну болгондо эле ушул. Ошондо эле ушул. Эч оңолбоду. Оңдоп койсо жакшы болмок бизге да. Жана алтын иштеткен кендер ушу жолду бузду да? Ошолор бузду да бит алтын иштеткен жолдор, КамАЗдар. Азыр көрүп атырган асфальтыбыз болсо жараксыз болуп калды. Ама таш жолду карайм мен. Ушуну айтам да, мына ушул. Машина жүрө турган жол эмес азыр бери улум. Ооба. Кышында өтө кыйын болот экен. Ооба. Кышында да кыйын. Дөңгөлөктөрүңөр, ходовойлоруңор. Ходовойлорду оңдотуш керек. Рахмат. Майли. Жоп. Мына аксы жолунда турабыз. Ошол алтын иштеткен кендерге сөзсүз ушул жолду оңдотуш керек. Бюджеттен акча бөлүш керек болбосо. Мынакей. Асфальттын аасы калган. Мына ушундай жолдо баратабыз. Урматтуу өкмөт ушуга көңүл буруп койгула. Ошо ишканаларды бир аз напрягать этип, мына жолду салдырып коюш керек. Не деген көрүнүш мына? Талкалайт да машиналарды. Канча экономический ущерб адамдарга, дөңгөлөктөргө, ходовойлорго, чаң моторго кирет. Ушундай. Ошончо ишкана бар, ушул жолду курдура албайбыз. Аксынын жолу. Кербенге бараткан жолдор. 12 сентябрь 2021 жыл. Мына региондор каралбай калган ошол жолдор. Биздин чоңдор ушул аксыга келип кетсеңер жакшы болмок. Ушул жолдо күндө иштесеңер жакшы болмок да. Ушинтип жатат участоктор курулбай. Аксыда алтын кендери казылат, жолдорду ушулар өлтүрүшкөн да. Чоң-чоң грузовиктер. Мына ортодо жолдордун обновление кылгандан кийинкиси. Тезле бир жылда ушинтип калат. Бир машина аракет эткөн. Аксынын жолдору. Ушундай көрүнүш туганда. Ошончо алтын чыгарган ишканалар бар, ушу жолду курдуруп койсо болмок да. Жол талкаладыңбы, кур депчи. Мына туугандар. Жанагы машинанын артынан баратабыз. Акыбалды көрүп атасыңар жолдун. Аксынын жолу ушул. Жолду 1 километр болсо 1 миллион, 1,5 миллион долларга курабыз. Ашып барса 200 000 доллардан ашпаш керек. Эсебин чыгарып айтып берем силерге. Бул жолго кетирилген каражаттан. Бул асфальта бетондун 1 километр жолу орточо эсеп менен 25 000, 30 000 доллардын тегереги болуш керек да. Бир полосаныкы.
4 полосаныкы $112.000 тегереги болуш керек, ориентировочно. Асфальтобетондуку бул азыр шебендикине эсептебегенде. Булардын баасы асмандын баасы. Ушул кетирилген каражатка 4 ошондой жол салып койсо болот. Кеминде. Мына туугандар. Жанагы машинанын артынан баратабыз. Акыбалды көрүп атасыңар жолдун. Аксынын жолу ушул. Жолду 1 километр болсо 1 миллион, 1,5 миллион долларга курабыз. Ашып барса 200.000 доллардан ашпаш керек. Эсебин чыгарып айтып берем силерге. Бул жолго кетирилген каражаттан. Бул асфальтобетондун 1 километр жолу орточо эсеп менен 25.000, 30.000 доллардын тегереги болуш керек да. 1 полосаныкы. 4 полосаныкы $112.000 тегереги болуш керек, ориентировочно. Асфальтобетондуку бул азыр шебендикине эсептебегенде. Булардын баасы асмандын баасы. Ушул кетирилген каражатка 4 ошондой жол салып койсо болот. Кеминде. Мына ушул жолдо жүргөн сайын ар бир адамдын каргышына калат да. Ушул жолду кургандар, өкмөт ошентип анан кантип өнүгөт анан өкмөт. Элдин каргышына кала берсе. Илгеринин тоскуч жок эле заборлор. Кыргыздар малдарын жайып жүргөн. Кыргыздын эле жерлери. Дөңдө карагыла. Машинаң ылды кас болсо тиет. Артын кырып эле кетет бул жол. Кыргыздар тарап кургак. Мына Өзбекстан тарапта мына жашыл бактары бар, аз көргөзгөн жашыраак. Мына жөн эле салыштыралы. Жашыл. Эми биз тарапта карагыла. Бизден жалкоолук мына болгону бир эле жери мына. Ушул Кыргызстан тарапта турган мезгилде ушул жак кургак болчу. Булар бактарактарды эгип мынакей. Ананы карагыла, жолдун ортосуна коюп коюптур. Билбейм ким койгон. Так, идет. Токто, өтөр. Аны карагыла. 12 сентябрь 2021 жыл. Мына Аксыга азыр бараткандагы жолдор. Көрсөк болот, азыр калыңдыгын өлчөп көрөбүз. Бул ремонттогондон кийинки жолдор. Мына ушул жанагы ондолду деген жерлери Аксынын жолдору. Көрдүңөрбү? Жанагы күн ысыкта сүрүп кеткен жолдор ушул да, КАМАЗдар. Ушундай КАМАЗдарга параллельный жол курулуш керек негизи. Жолдун боюна. Ушул акыбал биздин жолдордун. Калыңдыгы 1 сантиметрден чыгат. Так, мына после ремонта 2 сантиметр чыгат. Мындай алып карасак, үстүнөн куйган. Мейли 3 сантиметр болсун. Екі сантиметр. Ошентип жамак сумак кылып мына бюджетти жеп атышат. Бул жагын көрөлүчү. Чыгат экен. Бул эскинин үстүнөн басылган турбайбы мынакей. Слой. Куюп кеткен экен чекесин. Мынанысы жаңы слой екен. Астында эски слой. Ошо 3 сантиметрден екен да.
жакшы деген жерлери азыр. 12-сентябрь 2021 жыл Аксын жолдорун көрөбүз. Аксыга бараткан жолдор. Так. Та бир аз жүрдүк. Азыр түшүп, мына көрөбүз жолдордун сапатын көрүп атасыңар. Машинанын келатканын карагыла. Көнүп калыптыр мыналар. Көрдүңөр мына волнаны. Жерден эме кышында тайгылык тепсең болот экен. Сыйгылак. Мына карагыла кырып кеткен. Машинанын асты тийген бир нерсесин жарып да кетсе керек. Бул Аксыга бараткан жол, кербен. Алабука. Мына эски асфальттар кабат-кабат болуп турат, мына көрүнүп турат. Биринин үстүнөн бирин төшөй берген. Ошо Кытайдын жанагы ишканалары алтын иштеткен. Ушул жолду өлтүрүшкөн. Мына сүрүп кеткен да. Көрдүңөр. Бул эмнеси жүрөт? Бир нерсе жүрөт. 46 дейт. Жакшы нерселер тапса болот экен. Жамай берген. Жамакты дагы нормативке ылайык жамабайт. Суу болса да үстүнө кургатпай эле мынтип жамай беришет. Мына тешиктер. Кээбиркилер топурак төшөп коет. Мына жамадык деп. Топурак 2-3 күндө жок болот. Ушундай көрүнүш. Ушундай жаратылыш ресурстары бар өлкө. Ушундай акыл бар өлкөнүн жолу. Ал эмес, могул центральный жибек жолу деле бизде жолдор ушундай жерлер көп.